Магмат. Рахмат, рахмат. Магмат. Махмат эмес, рахмат. Магмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, достор, туугандар, замандаштар, катталуучулар. Бүгүнкү жума намазыңыздар кабыл болсун, жума күнүңүздөр маарек болсун. Кылган дубаларыңыздардын баардыгы кабыл болсун. Ошо дубаларды бизди дагы унутпадыңыздар деген үмүттөбүз. Менин атым негизи Санжар, 93-жылкы болом. Бул ушул Санчобек каналын YouTube'ду баштап жаткан мезгилимде ошо Кудайым буйруса бир 500 000 катталуучуга жетсек, Алланын каалоосу менен же болбосо тиги Атакул байкебиздей миллион катталуучуга жетип калсак, ошондо өзүбүз чыгабыз деген ниетибиз бар эле. Бирок бардыгы Алланын айткандай болот экен, биз ниет гана кылат экенбиз. Алланын каалоосу ушу 1 жылдан бери балам рак оорусу менен ооруп, ошол оору менен күрөшүп келе жатабыз. Ошондуктан мен ошо өзүм YouTube'га чыгып, өзүм катталуучуларыма, досторума ошо өзүм кайрылууну чечкенмин. Ошо достор, ушу бир жумадан бери сиздер менен баарлашып, сиздер менен таанышып, өзүм жашым чоң эле 32-ге чыккан чоң эле киши болсом дагы колдон келишинче аракет кылып экранга чыгып сүйлөгөнгө аракет кылып жатам. Колдооңуздарга рахмат, баардыгыңыздарга жакшы сөздөрүңүздөрдү жазып жатасыздар, дуа кылып жатасыздар. Кудайым буйруса бата менен эл көгөрөт, суу менен жер көгөрөт дейт. Сиздердин батаңыздар менен иншалла Алланын каалоосу менен балам айыгып кетет деген чоң үмүттөмүн. Анан достор, ушу Россиядагылар кайрылып жатат, неге Сбербанк же болбосо Т-банк койбодуң деп. Андайга такыр аракетибизден майнап чыкпайт, себеби Россияда закондор өзгөрүп, Сбербанкка же болбосо ошол Т-банкка акча түшсө аны доход катары көрүп, андан налог ала турган кылып коюптур. Ошондуктан туугандарыбыз дагы бир аз коркуп атат неме банктык картасын койгонгочу. Ошондуктан мен Сбербанк картама, Сбербанк М-банк номериме единица катары которсоңуздар болот. Ошондой кылып которсо болот экен. Же болбосо апамдын немеси компанион банкы бар, ошого дагы которсо болот экен. Сбербанктан дагы, Т-банктан дагы которсо болот экен. Ошондуктан бизди Россиядан көрүп, ошо жардам колун сунам деп котором дегендерге ошондой жолдор менен которсоңуздар болот. Маалыматты колдон келишинче YouTube'га дагы, анан Instagram баракчам бар, ал жака дагы чыгарганга аракет кылып жатамын. Ошондуктан достор, мына YouTube'дагы катталуучуларыбыз Instagram'га дагы катталып, ал жактагы дагы чыгарган сүрөттөрүбүздү, видеолорубузга мыкты белгисин басып, бирөөлөргө бөлүшүп, ушу маалымат жетпей жаткандарга жеткирүүгө жардам бериңиздер. Себеби Instagram'дан дагы жакшы буйруса билбегендер билип, неме акча которо албай жүргөндөр которуп калар иншалла. Ошондуктан достор, ар тараптан колдооңуздарга муктажбыз. Айта кетүүчү нерсе достор, кээ бирлери сурап атат, каналда эми тасма чыкпай калабы деп. Жок, андай болбойт. Кудайым буйруса сапарыбыз бирге. Бул күндөр дагы өтүп кетет иншалла, жакшы күндөр дагы келет. Ар бир жамандыктын артында 2 жакшылык дейт. Буйруса бул күндөрдөн өтүп алсак, тасманы чыгарып уланта беребиз. Сиздердин көңүлүңүздөргө жаккан, сиздер жакшы көргөн, сиздерге күч кубат берген, көңүлүңүздөрдү ачкан, маанайыңыздарды көтөргөн тасмаларды чыгара беребиз. Ага чейин деле Кудайым буйруса колум бош убактарда дароо эле тасма чыгарганга аракет кылып жатамын. Азыр дагы бир тасманы баштаганмын, буйруса жекшемби күнгө чыгарып калам деген үмүттөмүн. Андыктан достор, үмүттү, жакшылыктан үмүттү үзбөй, Кудайым буйруса биргеликте бололу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.